Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 27 декабрь 2020 жыл. Мынакей Кудай буйруп бизге Каракөл, жаштар Каракөл коомунун жетекчиси жеңишкеле отурат. Өзүнүн аманатын мынакей бизге алып келип отурат. Биз баса айтып келе турган болсок, биз ушу Каракөл шаарында жер алып, Кудай буйруса мынакей биринчи этап бүттү, жерди алдык, буйруса экинчи этап башталды. Бул экинчи этап документтерди растоо деген, проекттерди растоо деген иш менен азыр Кудай буйруса алектелип жүрөбүз. Кудай буйруса ушул кризистик борборду февралдын этегинде стройканы баштайбыз деген ниеттебиз. Кудай буйруса мынакей бизге ушинтип Россиянын жаштар коомунун жетекчиси жеңишкеле отурат, өзүнүн аманатын алып келип, Кудай буйруса жеңиш азыркы учурда канча сом алып келдиң? Азыркы учурда 33 000 сом акча алып келдим. Ушул Россияда иштеген мекендештер ошо сиздердин аманатыңыздарды Кудай буйруса мына Мүрөк фондунун жетекчиси Мелис агабызга тапшырып жатам. Сиздерге рахмат, бардыгыңыздарга. Ушундай жакшы иштерге катышып, дагы ийгиликтерге Кудай буйруса элдин кызматында болгонго салымыңыздарды кошушуңуздар деп чакырам. Мынакей 33 000 сом акча берип турам азыркы учурда сиздерге. Кудай буйруса мынакей аманатты алдым. Каракөл жаштар коомуна Аллах разы болсун. Садакаңыздарга Аллах кабыл кылсын. Үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин, ырыскыңыздарды көбөйтүп берсин. Ошо алыс жакта жүрөсүздөр, жаман балейден Аллах сактасын. Эмне максат кылсаңыздар, ошого максатыңыздарга Аллах жеткирсин. Ар дайым ушундай берешенден колдон болуңуздар. Кудай буйруса экинчи этап башталды. Дагы 1-2 жыл стройка жүрөт. Иште көп, Кудай кааласа иштешебиз иншаллах. Кудай буйруса жакшылык жолдо иштешебиз. Бардыгыңыздарга ыраазычылыкты билдиребиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.